Польша Беларусь менен чектешкен жерге аскерлерин жайгаштыруу чечимин кабыл алды. Польшанын бийликтери аскерлердин бир бөлүгүн Беларусь менен чектешкен чек арага жайгаштырарын жарыялады. Мындай чечим Вагнер жеке аскердик компаниясынын жалданма аскерлери Беларуска келгенден кийин жана ал жакта машыгуулар болоору айтылган соң кабыл алынганын Евроньюз кабарлады. Польшанын премьер-министри Матеуш Моровецкий Беларуста көбөйүп жаткан Вагнер тобу Польша үчүн НАТОнун чыгыш канаты үчүн өсүп келе жаткан коркунуч болуп саналат деди. Москвада Варшаваны, Львовду жана Украинанын бир бөлүгүн басып алууну каалайт деп айыпташты. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин Белоруссияга каршы агрессияны ачуу Россия Федерациясына болгон агрессияны билдирет деп билдирди. Польша бийлигинин маалыматы боюнча Минсктен 80 чакырымдай алыстыкта Вагнердин 1000ден кем эмес жалданма жокерлери жайгашкан. Но что касается Белоруссии, то это часть союзного государства. И развязывание агрессии против Беларуси будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары. Метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Ошондой эле Александр Лукашенко иш сапары менен Россияга жөнөп кетти. Стрельнадагы Константиновский сарайында Россия менен Беларусь лидерлеринин сүйлөшүүсү башталды. Бул тууралуу РИА Новости кабарлады. Мен өзүмдүн айрым пландарымды өзгөрттүм. 1,5 күн 2 күн өткөрсөк болот, деди Владимир Путин сүйлөшүүнү баштап жатып. Өлкө башчылары Россия-Беларусь мамилелерин өнүктүрүү, стратегиялык өнөктөштүк жана союздаш мамлекет катары интеграциялык өзара кызматташуу маселелерин талкуулашат. Путин менен Лукашенко соңку ирет 9-июнь күнү Сочиде жолугушкан. Саммит формалдуу эмес абалда Россиялык президенттин Бочаров-Ручей резиденциясында өткөн. Булак, Спутник, Кыргызстан. Нас начали напрягать вагнеровцы. Просятся на Запад, разрешите нам. Я говорю, вам зачем на Запад туда? И втихую мы же контролируем, что происходит. Сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув. А Жешув для них неприемлемо. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. И у них вот это внутри сидит. Жешув – это беда. Конечно, я держу их в центре, как договорились, в Беларусь. Не хотелось бы туда их передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг союзного государства. Это так, штрих. Поэтому мы будем всячески противодействовать этому. И я прошу, чтобы вы тоже рассмотрели этот вопрос у себя в плане нашей поддержки уже по Западной Украине.